Ош шаарында дары-дармектерди мыйзамсыз саткан дарыканалар аныкталып, кызматкерлери кармалды. Тактап айтканда, дал ушул биз турган Борбордук базардын айланасында жайгашкан дарыкананын лицензиясы жок экендиги, дары-дармектер жеке пайда алуу максатында коңшу аптекадан сатып алынганы аныкталган. Бул ишке байланыштуу эки дарыкана кызматкерлери кармалган. Сөз болуп жаткан Здоровый мир аталышындагы дарыкана учурда кадимки тартипте ишмердүүлүгүн жүргүзүп жатат. Андагы кызматкерлер кармалган сатуучунун мындай аракетке барганын ырастап, кызматтан четтетилгенин билдирди. Сырттан алып келип сатты деп уктук, бирок ошол кызды уволить этти уже. Анын ордуна мен келдим. Кызматтан кетти, бирок бизден немеден, складтан алынган эмес, биздин аптекадан сатылган эмес, сырттан алып келип сатылган ал. Анда таасири күчтүү дары-дармектер рецептсиз сатылган. Бардыгы болуп психотроптук заттарды камтыган 94 капсула, 82 флакон дары-дармек алынган. Аны менен катар Ош шаарындагы 3 дарыканада дары-дармектер мыйзамсыз сатылганы боюнча факты каттоого алынган. Бардык 3 факты тең Ош шаарынын ички иштер башкармалыгынын маалыматтык электрондук журналына катталган. Мындан тышкары Борбордук базардын аймагында жайгашкан дарыкана бул дары-дармектерди сатууга лицензиясы жок экендиги аныкталды. Дарыкананын эки кызматкери кармалган жана тергөө кызматына жеткирилген. Кооптуу дарыларды дарыгердин рецепти жок сатууга болбойт деген Саламаттык сактоо министрлигинин буйругу чыккан. Бирок ага карабай дарыгердин көзөмөлүсүз дарылангандар четтен чыгат. Учурда дары каражаттары департаменти Ош шаарындагы дарыканалар дыкаттык менен көзөмөлгө алынып жатканын белгиледи. Кээ бирде ушундай бир нерсе болуп калат экен да. Канчалык контролдосом да бир жагынан болсо бир жагынан чыгып кетет экен. Анан мен азыр бүгүн мага жеткен маалымат боюнча ошол Ош шаарында жайгашкан бир ошол дарыкананын ошол базардын ичиндеги ошол центральный рынок бир точкасынын бир аптекасынын ушундай болуптур деп атат. Но ал именно биз ошол тагдырдын тамашасы ошол жетекчи менен биз аябай тыкыр иштечү элек. Ал бизди ушундай ишендирип, мен вообще эле ушул ачык кулактан тынч кулак ушул дарыны вообще эле мен өзүмдүн немемин аларын алып койдум, ушуну сатпай эле коелучу дегендей жүрдү эле. Эске салса, Кыргызстанда жыл башынан бери сефтриаксон препаратынан болгон анафилактикалык шоктун 9 учуру катталып, анын кесепетинен бир адам көз жумган. Министрлик дарыга жагымсыз реакциянын 5 үй шартында колдонгондо болгондугун билдирген эле. Саламаттык сактоо министрлигинин маалыматына караганда, Кыргызстанда дары ташыган компаниялардын саны 200дөн ашат. Ал эми дарыканалардын саны 3200дөн көп жана көпчүлүгү Бишкек шаарында жайгашкан. Алмагүл Эркебай кызы, Жылдыз Кадырбаева, Исхак Туратбеков, Ош ТВ.